Салам достор, биз Айсулууга конокко келдик. Айсулуу жаш, айым, ишкер, андан сырткары эне. Бүгүн болсо негизи ишкер айым деген ким, кандай, оорбу, оор эмеспи деген суроолор менен келдик. Деги эле эко жаздыкчалар менен алек. Анан бул нерсе кандай иштейт, ошол тууралуу маалымат алганы келдик деп коелу. Мына ушул залыбызда крой жасайбыз. Крой боюнча атам жардам берет. Атаңыз мастер. Атам негизи көп жумуштун баарын эле атам жасайт. Мен көбүнчө сатуу менен алекмин. Бул жерден крой кесилет. Кескенде эмне менен кесесиз? Мондай аппаратыбыз бар. Бул кичинекей эле аппарат негизичи. Башында кандай болду? Башында мондай кайчы менен кесчүбүз. Анан бир аз мындайга өскөнбүз. Бирок азыр бул дагы жетишсиз болуп атат. Мындай. Кой. Кечирип коебуз. Андан кийин чоңураак алсакпы деп ойлоп атабыз. Анан каражат болуп калса, мындай чоң сойлорду кескен. Жана чоң цехтерде кесет. Цехтерде кескен болсо, бизде ошо производствону бир аз чоңойтот болчу да. Батыраак болчу. Себеби биз азыр мындай 5-6 эле эсатпайбызбы? Эмне үчүн эко жаздыкчалар? Биринчиден бул идея негизи муктаждыктан келди десек болот. Себеби мен өзүм кош бойлуу болчумун. Ошол учурда пандемия болуп калды. Анан кош бойлуу учурунда ошо бала чоңойгон сайын аял кишилер билсеңер керек, недержание болот экен да. Түшкүргөндө, жөтөлгөндө бир аз чыгып кетет. Анан ушундай каражаттар менен колдонууга туура келет экен да. Бирок мен өзүм денемде аллергия бар да. Ошондой каражаттар менен колдонгондо мен ыңгайсыздык болгондуктан мен эч качан колдонгон эмесмин. Мындай күнүмдүктөр менен колдонгон эмесмин да эч качан. Анан чүпүрөк коюп алса болот, мурдагы апаларда, эжелерде болуп, чүпүрөк анын ыңгайсыздыгы түшүп кетет, жылып кетет, ошондой да. Анан ошондо мага оюма келди, ошондой жылбай турган болсо кандай болот депчи. Тийип көрөйүн деп. Тийип көрөйүн деп үйдө калдыктар бар болчу. Ошо шешеп, мурда тийип жүрчүмүн, кичинекей балдарга бортик тийип жүрчүмүн. Ошодон баштагансызды. Сиз куракты үйрөнүп, анан кийин ар кандай чапан, анан жанагындай шешеп, жуукан, төшөк деген сыяктуу тийип баштагансыз. Ошол эсимде бар да. Анан кийин эле бир маалда эко жаздыкчалар деп эле чыгып калды да. Ооба. Ошол калдыктарынан анан тийип көрдүм, өзүмө тийип көрдүм. Анан бирөөнү тикпей, өзүмө, курдаштарыма, эжелериме, апама тийип көрсөм, тийип бердим, өзүм да тийип колдонуп. Баары эле дагы тийип беришти, дагы тийип беришти. Сонун экен, сатып алам деп башташты. Андан кийин ошон үчүн анан ушинтип сатыкка коюп көрсөм кандай болот деп анан тигип сатып баштадым. Биринчи Instagram страницаны өзүмдүн жеке баракчаман өзүнчө кылып ачтым. Анан ошол учурда жолдошум дагы пандемия болуп иштебей калган да. Анан тиндей ежедневный дүкөндөн сатып алайын десең деле ага мындай ай сайын эле акча коротула берет да. Андан кийин андан көрөп мындан экону жасап алсаң көпкө чейин колдонулат экен да. Ыңгайлуу болуп, денең да дем алып, аябай жагып калды. Өзүмдүн продуктум мага аябай өзүмө жагып калды да. Жакшы көрдүм деп. Анан ошо жакындагы жактыргандыктан анан демек керек экен дедим да. Анан баштайын десем, акчам каражатым жок болчу. Биринчи балам менен декретте болчумун да. Андан кийин жумуштан декреттин акча түшүп калды. Аны унутуп деле койдум, түшөт экен. 14 миңби, 15 миң ушундай түшүп калды да. Бул негизи баягы баштапкы бюджет болчу. Баштапкы бюджет болуп калды. 14-15 миң сом түшүп калды. Анан кийин эмне кылсам аны интернет, Инстаграмды үйрөнсөмбү же материал сатып алсамбы деп ошентип ойлонуп калдым. Анан кийин ошол учурда жана Шистарс деген фонд бар. Ошол фонддо 38-62 деген проектке кабыл алышыптыр да. Ал жакта окуп көрсөм, онлайн түрүндө Инстаграмды үйрөтүшөт экен. Анан ошолорго заявка берип койдум. Жакшы болду деп туруп, анан тиги каражатыма эме сатып алдым, материал сатып алдым, жана кнопка койгуч аппаратын сатып алдым. Керектүү нерселерин, биринчи немелерин сатып алып, анан тиги жактан Инстаграмды үйрөнө баштадым. Анан ошентип эле койгондо эле көп эле жакшы идея экен деп комментарийлер көп келе баштады. Анан кичинеден сатыла баштады. Атаңыздын аты? Жапар. Жапар эке. Жапар эке, жардам бергениңизге канча болду? Бир жылча болуп калды. Ушуну кесип берем, кнопка коюп берем. Тигез. Самча тийип берем. Тийип берет, ооба.
Баласын багып барам. Универсальный сотрудник дейсиз. Атам швей, нянь, закройщик, водитель. Анан спонсор болуп калды кеде. Ошо. Негизи мурда тикчи белеңиз? Мурда анча-мынча тикчим, бирок ушундан кийин үйрөндүм да тиккенди. Мурда тик көргөн эмесмин. Биринчи баштаганда ошо эле кызыктай болуп чыгып аткан. Андан кийин үйрөнүп алдым тез эле. Анан ошонусу жардам берем. Астына мен ушуларды кесип берем. Кнопка басып берем. Анан магазиндерге тапшырганга жардам берем, машина салып, балдары менен кошо барам. Өзү мисалы бир эко жазгычаны жасаганганча канча убакыт кетет? Бир күндө 50-60 50-60 чыгат да. 50-60 жасай аласыз, э? Бирөөнү жасаганга канча убакыт кетет? Мисалы бычып, тигип, баягы убакыт боюнча. Бирден жасабайсыз. Бычып, бардыгын жасаганда бир күндө кетер 30-40 жасаса болот да. 30-40 заготовкасы менен бардыгынча. Эгер заготовкасы да биз эми бирден жасабайбыз да. Биринчи кесип алабыз, анан кийин операциялар боюнча жасайбыз да. Кескен операциянын өзүнчө. Мунулардан 4 түрү бар. Ошол түрлөрү боюнча айтып кетсеңиз, бул жакта М деп жазылган, бул жакта XS деп. S мынау эң бул чоңураак, анча чоң эмес, мынау эң чоңу. Бул деген баягы лекала сыяктуу турбайбы, э? Ушу менен кесип алып, ушул менен мондай сырттарында кесебиз, мондай сырттарында ушундай лекал менен. Ортосунда фланель кетет, ак. Баягы слой. Слой, мынуга 5 слой кетет, буга 4 слой, буга 3 слой, буга 1 слой кетет. Эң чоң заказ кандай болду эле? Эң чоң заказ Ошо эң биринчи эле жана Фрунзеге тапшырабыз дегенде аларга объем керек болуп калды. Канча штук? 16 филиалга ар бирине 7 комплекттен кетти, 6дан кетти, ошо 6дан. 6 комплект дегенде ичинде канча штук болот? 24 болот. 24төн, ар бир магазинде 24төн. 24-30тан тапшырдык да, ар бир магазингечи. Ошону канча дүкөн? 16 дүкөнгө. 16 дүкөнгө бир топ эле болгон турбайбы? Күнү дүкөн. Жок, анда жардамчы алганбыз. Жардамчы надомница алып, атам заготовка жасачы. Анан мен өзүм алсын бар. Жакынарып жашайт. Бардыгын кошуп. Кантип айтчу эле, кыргыздарда бардыгы кошулуп жасайт го, туугандарды чакырып. Ашар болгон турбайбы? Ошондой эле болгон, ооба, жолдошум да кошулуп упаковка менен жардамдашып. Бул эң чоң заказ болчу. Ошондо баягы Фрунзеге берген учурда бул эң чоң заказ болду. Эң башында өзүңүз эле кел жардам берейин деп келдиңизби, же болбосо кандай болуп калды? Биринчи келгенде кызым келип алып ушундай жасап атам деди, анан кийин жаса жакшы эле экен, анан дедим, анан кийин отуруп алып өзү анан жасап атат, кош бойлуу. Анан кийин алып кетсем мен көрөйүн, жасап берейин. Бүч берейин дедим. Анан кийин кесип бердим, ал кайчы менен анан кайчыладык биринчи. Анан кийин муну таап келип берди. Мен чындыгында бул башында тиги жөнүндө мен понятием деле жок болчу. Анан кийин ошону тигип үйрөндүм, оңой эле нерсе экен. Өзүңүз мурда кайсы жумушта иштечү элеңиз? Буга чейин мугалиммин, историкмин, 20 жыл мектепте иштегем. Пенсияга чыктым, анан пенсияга чыгып эс алууга өттүм. Анан эми эс алгандан кийин ушинтип эс алып атам. Айсул айтып калды башында, бир аз эле мындай бул жагын жасап берип коюңузчу ата деп эбеттим эле. Азыр болсо атам бычып дагы берет, тигип дагы берет, такси болуп дагы берет, бардык нерсени жасайт депчи. Ошо бардыгына үмүт атам. Ошо тиккенин мен тигем, Айсул кол тигенде баласы менен ал тигет. Астында мен тигип берем. Анан кийин барып магазиндерге тапшырабыз. Магазин тапшырганда эки баласын машинага салат. Мен барам, мен балдар менен калам, ал барып тапшырып чыгат. Сизге айлык төлөп береби? Айлык төлөп береби? Айлыгым кээде акча берип коет. Эми могу жакшы эле төлөп береби же акырын эле мындай пенсиядан көбүрөкпү деген? Чоң эле
биринчи мен пенсиямдан мен сатып берип жүрдүм мыналарды. Ошондой. Пенсиямды ошол акчага эмеге каратып аттым. Анан азыр эми ал проблеманы чечип алабыз да. Анчалык эле эмес проблема. Сиз жакшысыз деп алдап коет окшойт, Ошондой болот. Эми мындай чоң производствого өтөбүз деген ой бар. Буюрса. Проектиден утуп алды. Ошого машинка беребиз деп атышат. Анан дагы бир 2 машинка кылсак, анан көбөйтсөк мен сыртынан карап жүрүп калам го. Магазиндерге коюп көрөйүн деп биринчи эле ошо алдейге жаздым. Ушундай. Алдей деген көбүнчө биздин окурмандар балким билбейттир. Кошумча маалымат айтып кетсек, буга чейин биз алдей менен тартканбыз. Атай кош бойлуу учурунда роддомго, төрөтүйгө негизи сумка даярдоо боюнча сюжет тартканбыз. Бул жака кошуп коебуз сөз. Ошол жака Айсулуу барып, өзүнүн эко жаздыкчаларын аласыңарбы деп коюп көрөйүн дедим. Анан Жылдыз эже ал жакта мен мурда кайсы жактан Казакстандан көргөм, ушундай койсо коюп көр деп айтты да. Анан кийин ошол биринчи адам, биринчи магазин мага ишенди да. Коюп көргүлө. Ошол учурда негизи бир эле ошол жака кайрылдыңыз беле же болбосо бир карап көрөйүнчү деп бир нече дүкөнгө кайрылып көрдүңүз? Дүкөндөргө кайрылып аттым. Биринчи ошо прокаткалар саткан дүкөндөргө кайрылсам, аны жууш керек да, ким сатып алат деп ушун таң калышты да. Анан жана эко магазиндерге кайрыла баштадым. Эко Лайф дагы ошо Жылдыз эжеден кийин Эко Лайф дагы макул болду, бирок аларда менде эч кандай оформлен эмес болчумун да. Жөн эле. Мен ушундай документтер, эч кандай документтер эчтекем жок болчу. Анан кийин макул коюп көрөлү дешти. Анан кийин коюп көрөлүп, бирок кийин документтерин даярдаш керексиңер деп айтты. Макул деп аларга алып бардык. Анан Фрунзе өзүм азыр ойлосом аябай смелый экенмин да. Ошо мен дагы айтып атпайм, себеби деген мисалы мен өзүмдү айтып кетсем, мисалы бирөөдөн бир нерсе сураган, өзүнчө эле бир чоң нерсе да, анан уятта өзүңдөй кичине сезгендей болосуң да, анан же болбосо да эң жөнөкөй мисалы карызга акча бересиң, бирөөгө анан сурай албай жүрөсүң да, ошол нерсечи. Азыр болсо сизди уксам, бул аябай эле бир чоң жумуш окшойт. Ичиңизде аябай бир чоң эрк болуш керек да. Барып туруп, мен ушу продукциямды аласыңарбы, сатып бере аласыңарбы? Продукция дагы мындай неординарный болуп атпайбы? Баарын айта албайсың ананчы. Анан кийин сахар саткандай эмес да. Көнүмүш дагы продукция эмес. Монтип уккан кишилер жуу алгандай. Ким колдонот аны деп ошентет да. Өткөн заман го ал деп ошентет. Келиңиз азыр упаковка кылалы. Упаковка азыр бизге бир кыз заказ берип атат, өздөрүнүн курдаштарына. Белек берем дейт. Ежедневка катары ондай коробкаларга салып беребиз. Бул коробкаларды өзүнчө заказ кылып. Бул коробкаларды сатып алабыз. Бирок могу буларды мындай магазинге тапшырган упаковкаларды өзүбүз жасайбыз да. Негизи бизде азыр ушул колду кармап аткан нерсе ушул упаковка болуп атат да. Себеби могу терезеси жок эле. Терезесин өзүбүз коюп чыгабыз да. Ооба. Колго. Аябай ювелирный жумуштар болчу. Мен ойлотпаймбы, тиги тиккен оор деп көрсө упаковка жасаган. Ооба. Бирок бизге ушул упаковка негизи сатканга жардам берип атат да. Себеби эгер терезесин койбой эле салып сатсак анда жанагы көрүнбөйт да. Киши өзү эмнени сатып алат деп ошону көрүш керек да. Анан эч ким эле тиги катавнышке сатып алгысы келбейт да. Анан ошон үчүн ушундай көрүнүктүү болуп, анан ушуну жасап атабыз өзүбүз колго. Анан дагы мындай кылып упаковка кылабыз, монтип туруп. Анда ана дайын чаптай турган эмелерибиз бар. Ошолорду чаптап коебуз. Мындай немеден. Баса, мен тааныштар арасында айтып калдым. Жакында биз ушундай бир жаш ишкер бар, анан өзүнүн стартапы бар, анан тартып көрөйүн деп ойлоп атам деп, анан экопрокладка десең эле. Бул деген өткөн мезгилге биз деген чоң апа, чоң энелерибиз колдонгон. Эмне кайра ошол нерсени баштап атат? Ушундай бир ой пикирлер болду да. Анан сизге деле ошондой нерселер болгон окшойт. Сиз айтканыңызга жараша. Анан ошол учурда кандай ойлор келди сизге? Эмне кереги бар чын эле?
же баары бир өзүңүздүн продуктуңузга иштендиңизби? Мен ишенип атам, себеби мен мурда курдаштарым менен сүйлөшүп жүргөм, эжелерим көп кезигет да, ошо аллергия болуп кетем. Меники да ошондой болот. Чыдабай калам, эмне кылыш керек, чүпүрөк коюп алам дегендерди көп уккам, жана өзүм да ошентип жүргөм да. Бул нерсе баягы кандай десем, муктаждык. Айымдар арасында баягы ачык айтылбаган нерсе да. Мисалы биз дагы гинеколог менен интервью алып калдык, анан ал ушул айыз келгенде ар кандай көп көйгөйлөр чыгат деп айтып калды. Кээ бир айымдар экөөнү коюп алат, өтүп кетпесин деп, ушинтип аябай чоң көйгөйлөр бар да. Анан бул нерсе чындыгында көп тарабайт, эч жерде айтылбаган нерсе. Анан ар бир айым деген өзүнүн ичинде эле баягы ойлонуп, кандай кылсам деген нерсе да. Анан сиз дагы айтып калдыңыз, аллергия чындыгында көп эле айымдарда бул нерсе кездешет. Себеби жанагы биз азыркы көнүп калган одноразовый прокладкаларда бир жолу колдонулган, алар кайра иштетилген материалдардан жасалат экен да. Синтетикалык материалдан жасалат. Анан жанагы жагында пакет коюлат да, полиэтилен. Ал да денени парниковый эффект. Денени аба өткөрбөйт, парниковый эффект болот. Ал жактан микроорганизмдер, оботтор көбөйүп, анан ошол себептен кытышып, дөлүктүрүп ошондой кылат да. Анан жаралат. Анан ошон үчүн андан кийин, мисалы мен өзүм, сиз деле билсеңиз керек, алар менен жайында ысыкта колдонуп жүрсөң бышып кетесиң. Кышында болсо кадимкидей сыз тартып үштөт да. Үшүгөндөй болуп эле, суук болуп эле, муздак болуп тура берет да. Биздин продукция колдонгондо ушунчалык жумшак экен. Башында биринчи колдонуп атканда эжелерим деле ежедневкаң менен колдоном, анан тиyningди билбейм. Эмне кереги бар? Билбейм, анан ким жууп отурат. Көрүп кетсем деп атат. Ким жууп отурат деп ошентчү да. Анан кийин ежедневкаларымды алды. Анан кийин керек болуп калган үчүн эле, үйдө жок болуп калган үчүн эле колдонуп көрөлү. Сонтурбайбы? Ай десе, мен мындай деп мен ишенген эмесмин. Сонун экен, аябай ыңгайлуу экен деп эле ошентип калды. Анан сен жакшылап сатыш керек экенсиң, сен жакшылап реклама кылыш керек экенсиң. Мен только ошо колдонуш керек болуп калган үчүн эле колдонуп көрдүм, мындай колдонуп көрбөйт болчумун деди да. Өзүм бармаган эмесмин. Муктаждык болгон үчүн. Муктаждык болгон үчүн колдондум. Анан кийин чын эле сонун экен, жакшы экен, эч кандай мен жыргап эле жууп калдым дейт. Кантип жуйман деп ойлочумун эле, сонун эле жууп атам, жакшы экен. Үйдө жалаң эле ушулга өтүп кеттим деп атышат да эжелерим. Азыркы учурда байлыгыбыз мондай ассоциация акушер-гинекологов Кыргыз Республики бар. Ошолордон аларга прокладка берип, апробацияга бергенбиз да. Ооба. Кандай десем, эксперимент катары колдонуп, кийин алар тесттен өткөрүп, текшертип, анан ушундай жакшынакай болгон отзыв жазып беришкен. Бул жакта мындай жазылган экен, биздин окурмандарга окуп берейин. Орусча жазылыптыр. Тилекке каршы. Удобно. В период апробации среди 25 женщин в возрасте от 14 до 70 лет следует отметить безопасность и физиологичность использования экопрокладок дейт. 14 жаштан 70 жашка чейинки айымдар арасында 25 айым колдонуп көргөн экен. Анан коопсуз, эч кандай аллергия бербейт, жана экология ошондой эле экономдуу деп айтышкан экен. Бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм, себеби биздин чындыгында аябай кыйын жакшы гинекологдор бар, биз алар менен чогуу иштешебиз, биз билебиз. Анан мындай тестирлөөнү өтүшүш чындыгында оңой эмес биздин өлкөдө. Сонун. Ушу Арсен Аскерович алардан, ош президенти берген бизге. Жакында эле алдык, 3 ай бою. Алтындай кармап тура турбайсызбы? 3 ай бою тесттен өттүк. Анан ушундай документ алдык. 3 ай бою. 3 ай, 3-4 ай күттүк да. Мисалы деген бул азыр бүгүнкү күнү бул баягы чоң гипермаркеттерде сатылган үчүн, ар кандай дүкөндөр сатылган үчүн эми буну азыр бизнес деп айтып койсок болот да. Бирок сиз үчүн өзүңүздүн ичиңизде бул бизнеспи же болбосо дагы деле баягы хоббиби? Бул менин оюмча, бул менин мындай элге, аялдарга мындай жардамым деп дагы өзүм элестетем да. Мисалы, кээде болот, кыйынчылык болот, үй бүлөлүү аялмын, балдарым бар. Кээде ушунчалык кыйналып кетем.
таштап койсом деген ой кетет да кээдечи, кыйналып кеткендечи. Анан кийин андай болсо комментарийлер, отзывдар келет да күнүгөчү. Рахмат, силер бар болгон үчүн рахмат, менин чоң проблемам чечилди деп. Анан ошолорду ойлогондон кийин кой таштабаш керек элге керек деп эметем да. Биз сиз менен буга чейин сүйлөшүп калдык, анан бизнеске баягы эми так айтканда 1 жылга жакындап калган экен. Анан ушул учурда 1 жыл ичинде балким бир аз көбүрөөк, себеби ойлогон, жазаганга чейин да убакыт бар да. Канча жолу таштап коеюн деген ой келди эле. Анан кандай кыйынчылыктар болду эле да, ошол ойго келтирген нерсе. Эң эле биринчи бир эле жолу болду десем болот, мындай жакшылап ойлонгонумчу. Бул ошо жөнөкөй хоббиден ошо бизнеске айлана баштайын деп аткан учурда да, могу Фрунзе маркете чыгып калды, кызыгыпчы. Анан бирок бизге деген сертификация керек, документация керек, баары болуш керек деди. Анан кийин анын баары оңой эле экен деп ойлогом да менчи. Анан тиги жакка барып кадимкидей эле мындай эшиктер жабылып аткандай болот да, мен тиги жакка барсам эшик жабылат, жок болбойт, андай да стандарттар жок бизде. Тиги жакка барсам аны эмне кыласың, үйдө эле отура бербейсиңби деп мындай тоскоолдуктар болот да. Бут деле тоскон жок, эми атайын бирөөчү. Бизде Кыргызстанда мындай элдер күнүмдүк жасап жүргөн нерселерин жасап көнүп калышкан экен да. Анан мен барып аларды мындай аларга тоскоол кылып аткандай болуп, алардын башын оорутуп аткандай болуп аттым да. Каяктан нерсени келип айтып атат дегендейчи. Мисалы башка жакта ушундай жаңы нерсе болсо мынтип колдоп, ошончот көтөрүп мечет го. Мен бул жактан кичине ушундай уккусу келишпейт, эмне кыласың аны дешет. Анан ишенишпейт. Баягы эмне кыласың деп айткан учурда кайра өзүңдүн дагы колуң ылдый түшүп эле, жазаң келбей ушинтип баштайт экенсиңби? Ошондой болдум бир аз. Анан кийин бирок көйгөй пайда болду, аны чечиш керек деп, маселени чечиш керек деп эле жүрө бердим. Ошондо балам жаңы эле төрөп 40 чыга элек болчу, ошо 1,5 айлык балам менен кышында кар жаап атканда чуркап жүрдүм да. Тиги жакка барам, бул жакка барам, сертификат алам деп, тиги жакка барам, тиги жактан жок жасай албайбыз, мындай продукция жок биз силерде, эмне менен сертификация кылабыз, андай документтер жок деп ошентишти. Бирок акыры жүрүп отуруп ошо январь, февраль 2 ай, 3 айдан кийин алдым окшойт ошо документтерди алып, анан майдан баштап ошондо баягы чуркаганыңызга толук 3 ай болгон турбайбы? 2-3 айда чуркап калдым. Анан сертификацияны өткөндө кандай сезимдер болду? Ура! Ал сертификат алганга чейин тоскоолдуктар болгондо бул такыр эле болбойт турган нерсе окшойт деп ойлоп аттым да. Баштап эле койбоймунбу деп да ойлоп аттым. Анан кийин кайра жок. Бирөө башташ керек да. Мен баштабасам башка бирөө акыры башташ керек. Себеби элдер колдонуп атышат. Мен такыр эле эч кимге кереги жок продукцияны ойлоп тапкан жокмун да. Любой адамга айтсам, чын эле керек деп айтат да. Ошон үчүн жок, аягына чыгыш керекмин деп атып, көйгөрүп атып эле баламды көтөрүп алып, көйгөрүп акыры алдым. Алганда эми башталат дедим, бирок анда деле башталганы кечирээк экен, себеби такыр жаңы чыккан продукцияны реклама кылган кыйыныраак экен да. Кыйын экен. Анан силер айткандай жанда ар кандай стереотиптерге дагы туш болот экенсиң. Бирок эмнегедир мен баштаган учурда же Кыргызстандын аялдары, эли ошого даяр болуп калганбы, же болбосо жана айтат го, сен өзүң кандай болсоң, ошо сага окшош кишилер сенин жаныңда жүрөт деп айтышат го. Чөйрөңдө ошондой болду айтор. Көбү түшүндү да, көбү түшүнүп, көбү менен кошо эле ишенип атышты да. Поддержка болуп чыныгы керек нерсе деп. Анан жанагы биринчи Шистарц фонду, алар дагы ошо бир топ жардам берип, алар ошолордун айынан дагы мындай ишенип кеттим да. Ходовой ушул продукциябыз ушул ежедневкалар. Бул деген биринчиден каалаган возрастка кете берет. Жаш куракка карабайт да. Мисалы, апалар деле 70 жаштагы апалар деле колдонсо болот. Жаш 12-13 жашар кыздар колдонсо болот. Баасы болгону 100 сом. Экини сатып алсам, мисалы, бир айым 200 сомго 2 жылдан ашык колдонот да. Тиндей ежедневкалар, мисалы, магазинде 100 сом, 120 сом, 90 сом упаковкасы. Бир пачкасы дарыканада 120 сом. Эми бул орто баасы деп коелу.
Анан ай сайын аны сатып албастан бир жолу 200 сомго сатып алат, 2 жыл колдонот. Чөнтөкөдөн тышкары дагы бул мисалы ден соолукка эч кандай зыяны жок да. Бул ич кийим катары эле кетет. Бул жактан баасын эсептесек, мисалы бир айым экөөнү алса, бул 200 сом болжолу менен деп коелу, бир 2 жылга колдонот экен. Бирөөсүн жууп, бирөөсүн колдонуп, алмак салмак дегендей. Ал эми тигиндей дүкөндөн же болбосо дарканадан сатып алса, айына 120 сом болсо, ошондо 1200 сом 1200 сом, 2 жыл болсо, ошондо 2,5 сом деп коелу, 2000 сомдой 2000 сом. Бир топ эле экономдуу. Бир топ эле, ооба. Бул күнүмдүктөрү. Андан тышкары мындай дагы бар, ошо для критических айыз келген учурдагы колдонулуучулар. Ошо айыз келген учурундагылар эме экен, кандай десем? Булар калыңыраак болот. Калыңыраак, анан размерлери. Размерлери болот, ооба. Мынакей бул жаңы чыккан продукциябыз, бул тесттик түрдө чыгарып атабыз. Бул төрөттөн кийинки же болбосо абдан көп келгендерге түнкүсүн колдонгонго, булар болсо күндүзү колдонулат. Мындайынан колдонулат. Бул жакта суу өткөрбөгөн катмары бар. Суу өткөрбөгөн катмары суу өткөрбөйт, бирок абаны өткөрүп турат да. Ошол себептен негизги эмне себептен бул прокладкалардан аллергия болбой жатышат. Себеби денени дем алдырып турат да. Денени дем алдырып, аба кирип чыгып турат. Анан ошол себептен эч кандай аллергия же кычтыруу болбойт да, эч кандайчы. Сиз монун түзүлүшүн көрсөтүп бере аласызбы? Бул мына сиңирет турган. Мембрана. Жок, мембрана эмес. Мембрана дейм могул. Бул сууну өткөрбөйт. Бул болсо сиңирип турат. Бул фланель. Кичинекей балдарга пеленка жасайт го. Бир нече катарынан турат. Размерине жараша кабаты болот. Мисалы, могул размерде 3-4 кабат. 4 кабат. 4 капля деп коесуз. 4 капля деп коебуз. Мындан чоңурагында 5 кабат. Монда болсо 6 кабат кетет. Монда болсо 1 эле кабат ичинде. Анан бул суу өткөрбөгөн катмары, анан бул мындай менен оодарылып тегилет да, депчи. Оодарылып кайра мындайынан тегилет да. Бирок колдонгондо көрсөм, мен мынтип болсом, мынтип болдум. Жок, андай. Себеби мына могул фактура бул ич кийимге жармашып сыйгалатпайт да. Кыймылдатпайт да. Бул жагы болсо ХБ, бул жанагы шешепти, эски шешептерди эле колдонуп алышат го апаларыбыз. Ошондой да. Ошондо сиз бул баягы күнүмдүктү айтып кеттиңиз, бир 2 жылга жетиши мүмкүн депчи. Бунуку бир аз азыраак окшойт. Булар деле көбүрөөк кетилет, себеби булар деген бир айда бир эле колдонулат да. Мисалы, бул күнүгө колдонулса, бул бир айда мисалы 7 күнүн ичинде колдонулат. Булар деле 2 жылдан көп колдонулат. Негизи бул прокладка менен буларды чогуу кошкондо биз эсептегенбиз, бир аял 8000 сомдон 8000 сом экономдойт экен да. Жылына? Жок, 2 жылда. 2 жылда 8000 сом үнөмдөйт экен. Андан тышкары 3500 тиңдей прокладканы, тиңдей пакетти таштабайт экен да. Таштанды болбойт. Себеби прокладкалар билесиз го, прокладка ал болсо пакетке оролгон, анан ону чогулуп дагы бир пакетке оролгон, магазинге барсак дагы пакетке салып берет. Ооба. Ошентип аялдар таштаганда дагы ороп, анан дагы бир жолу ороп, анан кийин таштайбыз. Биз өзүбүздүн негизи бир аял киши өзүнүн физиологиялык өзгөчөлүгүнүн эле айынан жылына 1,5 мындай полиэтилен мусор ыгытат экен да. Бул жакта деген үнөмдүү, жаратылышка эч кандай зыяны жок. Андан тышкары ден соолукка зыяны жок. Эң негизгиси ден соолукка зыяны жок да. Негизи сиз айтып кеттиңиз, өзүмө деген инвестиция кылгам депчи. Өзү жаш айымдарга, жаш келиндерге, кыздарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, көп эле адамдар баягы ойлонуп, мен деле өзүмдү деле айтсам, кээ бир учурда бир нерсени баштайм деп ойлономун. Андан кийин жартылай эле бул нерсе оор окшойт деп эле таштап койгон жерлер болуп калды да. Эми азыр эмес, эми буга чейин болуп атты да. Ошондой учурдагы, жана ошондой абалдагы азыр айымдарга кандай кеңеш бере аласыз? Эң биринчиден жаш кыздарга десем, мисалы, окуучу кыздар болобу, же студент кыздар болобу, же жаңы жумушка кирип баштаган, иштеп баштаган кыздарга мындай кеңеш берет элем да. Мындай убакытты туура пайдаланып, анан акчаны, мисалы, жаңы кийим сатып алгандан көрөк, ошол акчанын ордуна билим сатып алган. Жакшы да.
курска барасың, кандайдыр бир кесиптикке ээ болосуң, ошондой каражатты туура, каражат менен убакытты туура инвестиция кылыш керек экен да. Анан үйдө отурган айымдар, мисалы ошо декреттегилер көбүнчө, алар эми түшүнөм, күнүмдүк убакыт менен убакыт өтө берет экен. Коркушат да, мен кантип бала менен жетишем. Акча көп керек болуш керек ага. Деп эле таштап коюшат да. Көп эле идеялар пайда болот негизичи. Аял киши биз ушундайбыз да. Бизде ойлор аябай көп да, жайнап турат. Бирок ошонун бирөөсүн алып башташ керек экен да. Негизгиси баштап, коркпой, анан мисалы бир кандайдыр бир тоскоолдук болсо, аны тоскоолдук катары кабыл албай, тескерисинче мүмкүнчүлүк катары, маселе чечиле турган маселе катары кабыл алыш керек экен да. Анан эң негизгиси өзүңө өзүң мындай ишенип, анан туура убакытты жана каражатты туура пайдаланыш керек да. Мисалы ошол эле мисалы жолдошуңардан сураганда, мага көйнөк сатып бериш дегенден көрөк, мага жиберчи, мындай курска баргым келет атат. Муну үйрөнгүм келет атат. Деш керек экен да. Туура айтасыз. Продукция бизге колдонуучуларга аябай жагып атат. Анан эң негизгиси ошол бизде гинеколог, акушер-гинекологдор ошолорду сунуштап атат да. Себеби мисалы төрөттөн кийин дагы мисалы разрыв болуп төрөшөт, жараттар болот төрөттөн кийин. Ошолорду дагы ушундай прокладка менен колдонгондо тез айыкканга өбөлгө болот экен да. Тиндей прокладкалардан аба өткөрбөй, ал жара кайрадан жара болуп кете берет, өнүгүп кете берет да. Ошол себептен эмнеге раддомдо төрөттөн кийин мисалы чүпөрөк колдонгула деп бурушат да. Азыр ошондой. Ошончу кээ бир раддомдордо тиндей прокладка эмес чүпөрөк колдонгула дешет да. Эски шешептер менен колдонгула дешет. Себеби аба өткөрүп жараттарды батыраак айыктырганга мүмкүнчүлүк берет. Негиздеген сиз айтып кеттиңиз, буну обработка кылыш керек депчи, ошол обработка тууралуу дагы бир жолу айтып кетсеңиз. Обработка кылган ошо колдоноордо жууп, үтүктөп колдонуш керек. Андан кийин эгерде аял кандайдыр бир гинекологиялык жактан лечение алып жатса, мындай для критических, для месячных прокладкаларын жарым жылда бир мисалы сода менен туздун аралашмасына чылап кайнатпай эле жарым саат, бир саатка чыдап, чылап туруп, анан жууп коюш керек да. Кошумча обработка болот да. Бул таза эле кездеме, эч кандай бизде элдер көнүп калган да, жанагы тиндей прокладкалар апапак болуп турса эле, алар ошол стерилизацияланган деп ойлошот да. Алар хлор менен отбеливатель менен акталган аларчы. Бул таза кездеме. Эч кандай зыяны жок. Чоң рахмат Айсулуу. Биз аябай пайдалуу болду деп ойлойм бүгүнкү биздин чыгарылыш. Себеби бул экологиялык дагы, чөнтөккө дагы аябай ден соолукка дагы эң негизгиси пайдалуу экен. Анан биз бүгүн Айсулуудан конкурстун баягы шарттарын сиз айтып кетсеңиз. Ушундай эко-прокладка белекке берилет. Эгерде ошол комментарийлерге жазсаңыз, эко-прокладка бул деп улантып кетиш керек. Эң мыктысын Нурсат экөөбүз тандап алып, анан мындай белек беребиз. Аябай сонун белек. Мен өзүмө деле ушундай белекти утуп албакмын. Сөз түрүндө эко-прокладка эмне деп туруп, эко-прокладка бул деп туруп уландысын жазып комментарийлерге көбүрөөк жазгыла. Биз болсо тандап кийин жыйынтыгын чыгарабыз. Сизге болсо чоң рахмат. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Аябай сонун болду. Рахмат.